Бүгүн бул ушул жанында турган сулуу жүзүнө нур төгүлгөн эжекем кубанычына кубаныч чек жок болуп аябай сүйүнүп турган кези. Албетте үйлүү болгон адамдар ушундай бир аябай жүрөгүндө чоң да сүйүнүч болсо дагы ушундай кысып турганга аябай аракеттенишет. Кенечке келиңиз алгач коңуздан кармап коеюн, ак көргөнгөз кут болсун, ошол үйгө жалаң жакшылыктар болсун. Анан биздин программа боюнча алгач өзүңүз жөнүндө кыскача, нускача маалымат бере кетиңиз. Менин атым Темирова Бактыгүл Алишеровна. Таластан болобуз. Мен жердешим эжемкен. Апчем. Таластан болобуз. Ушул кооперативди укканда ушул жерге келип жазылып, үйлүү болойлу деп. Үйлүү болуп отурабыз. Таластан алдыңызбы же Бишкектенби? Бишкектен алдык. Эгерде сыр болбосо Бишкектен кайсыл жерден алдыңыз? Канча суммага алдыңыз? Бишкектен пригород Жеңиш конушунан алдык. 2 миллион 200 сомго алдык, жазылганбыз. Үйүңүз канча бөлмөлүү? 4 бөлмөлүү. 4 бөлмөлүү. Ооба, 4 бөлмөлүү. Буга чейин сиз батирде жашагансызбы же биринчи үйүңүзбү? Биринчи үйүбүз, айылда үйүбүз бар. Демек шаардагы биринчи үйүңүз экен да. Сизге ушул биздин кооперативдеги эң ыңгайсыздык жараткан же болбосо кыйынчылыкка турган кайсыл эмнелер болду деген? Оформление болду. Оформление эмне себептен? Ушундай ишенбестик болду. Кимдер тарабынан ишенбестиктер болду? Сатуучу тарабынан. Сатуучулар эми бул деген компания эми сетевой сыяктуу дегендиктер. Кантип анан ишендирдиңиздер? Ишендирдик, көндүрдүк, аракет кылдык. Кандай сөздөрдү айттыңыздар? Мисалы сиз деле мага айтсаңыз мен эми ишенбешим мүмкүн. Аракет кылдык, чыгып сүйлөштүк. Демек документально көрсөттүңүздөр да? Документально. Сиздердин ушул сиз сен ал, анан кийин сен алгандан кийин биз барабыз деген туугандар көп болуш керек. Ооба. Жакшы, айына канча сомдон бересиздер? Айына канчадан эсептешти азыр элбеттем 15 миңден тегереги. Тегерек болуп калат. Үйдү өзүңүздөр калдыңыздарбы же кийинки балдардын баламдын атынан балам алып берип атабыз. Үйүңүзгө качан кирип барасыз? Же азыр үйдө кичине эме болуп атат? Бир жумадан кийин барабыз. Бир жумадан кийин көчүп барасыз. Өзүңүз ошол компанияга болгон ыраазычылык жана нараазычылыгыңыз болсо, аны деле айта кетиңиз. Аны да моюнга алыш керек. Ишенгиле, келип жазылгыла, үйлүү болгула. Ошол айтарым. Рахмат, разысыз. Разысыз. Ошо кооператив аркылуу үй алып калганлык бул деген бардык адамдын мүмкүнчүлүгүнө туура келе бербейт, шартына туура келе бербейт. Андан сырткары сизге эгерде сыр болбосо ушул накопительный жөнүндө уккан эмессиз да? Буга чейин сизде ушундай программа бар. Ушул баштапкы сумманы төлөөдө сизде кыйынчылыктар болдубу же суммаңыз бар беле? Кыйынчылыктар болгон деле жок. Алып келип эле төктүк. Демек суммаңыз бар болчу, оңой эле акча. Оңой эле келип тапшырып. Оңой эле экен, үй алса көрсө, мындай эле келе эле. Чогулат экен. Негизгиси максатты дайыма туура коюп үйрөнүш керек. Дайыма туура койгонду, кыялданганды туура кыялданып үйрөнүш керек. Үй алам деген бул ар бир адамдын жашоосунда ошол эң негизги максат болуп эсептелинет. Дагы бир жолу ак көргөнгүз кут болсун. Биздин эшигибизди босогозуда көп аттап туруңуз, туугандарыңызды, досторуңузду жетелеп келип, мынакей деп көрсөтүп туруңуз. Сиз аркылуу балким сиз көпүрө болуп каласыз. Сизден башка ала албай жүргөн адамдардын ортосуна сиз багы биздин көпүрө болуп калышыңыз толук ыктымал. Ошондуктан дагы бизден маалымат уккуңуздар келсе, ушул жерге видеонун алдына номерлерди, байланыш номерлерди калтырып коебуз. Ушул жака кеңсеңизге дагы келсеңиздер болот. Дагы бир жолу көрүшкөнчө.